Балдар бул коомубуздун жандуу гүлдөрү дейт. Мына ошол балдарды тарбиялап өстүрүп жаткан биздин энелерибиз бар болсун дейли. Жогоруда дагы энелерибиз тууралуу мыкты сонун чыгарма жаңырып өттү. Ал эми кандай гана күн болбосун, бардык кыйынчылыкка дагы, жакшылыкка дагы эне туруштук берет экен. Мына ушул энелердин жүрөгүндөй кеңдикти дүйнөнү төрт кыдырып, миң кыдырып издесең дагы таппайсың дейт. Эненин жүрөгү мынчалык кең. Мына ушул эне болуу статусуна ээ болуу дагы бул ар бирибиздин маңдайыбызга жазылган бир буйруктардан болсун дейт. Ооба, ошол энелерибиздин дагы укуктарын алдын алуу боюнча же болбосо ошол укуктарды коргоо боюнча деги эле аялдардын укуктарын 16 күндүк акциясы жүрүп жатат биздин Кыргызстанда. Ошол себептен биздин зордук зомбулукка каршыбыз деген уранда биздин коногубузда, мейманыбызда келип калган. Аны мен тааныштыралы. Мутакалим аялдар коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Саламатсызбы? Кош келипсиз Кутман таңыңыз менен. Рахмат сиздердин дагы. Деги эле ушул акцияга сиздердин кандай бир максаттар менен, кандай бир жаңыча изденүүлөр менен катышып атасыздар? Албетте бул ошол 16 күндүк акция бул дүйнө жүзү боюнча болуп атат. Кыргызстандагы артта калбай ошол өкмөт да колдоп берер, эл аралык коом дейли Кыргыздын коомчулугу дагы колдоп ушул зордук зомбулукту токтотууга өзүбүздүн салымыбызды салалы деген бир чоң кампаниялар болуп атат. Бунун ичинде биздин коомубуз дагы ошол жолугушууларды өткөзүп, анан өзгөчө онлайн форматында күнүгө эксперттерди чакырып, ушунун тегерегинде сүйлөшүп атабыз да. Албетте ошол зордук зомбулуктун негизи багыттары өтө көп, бөлүнгөндөрү да көп. Бул үй бүлөлүк зордук зомбулук, анын ичинен экономикалык ошол зордук зомбулук, физикалык зордук зомбулук, анан психологиялык зордук зомбулук. Ошонун баарысын биз адамдарга түшүнүп, анан сексуалдык да зордук зомбулуктар акыркы учурда аябай күчөп атат. Ошол боюнча дагы ошол зордук зомбулукка кабылбаш үчүн эмне кылыш керек? Албетте азыркы ошол 16 күндүк кампаниянын эң биринчиси коркпо айт деген бир месседж менен болуп атат. Бул жерде дагы ошол ар бир адам ошол зордук зомбулукка кабылып атканда ал коркпой айтканга үйрөнүш керек да. Мен ушундай зордук зомбулукка кабылып атам, мен эмне кылышым керек? Биз көпчүлүк учурда бул уят, айтпаш керек, эл билбесин, эл укпасын, элин эмне дейт, кошуна эмне дейт деп ошол зордук зомбулук жеп аткан адам өзүн уят көрөт да. Тескерисинче ошол зордук зомбулук кылып аткан адам уялыш керек да. Эмнеге ал уруп атат? Урган уят, бирөөгө зордук зомбулук кылган уят, баласын же аялын урган уят, же болбосо ошол экономикалык жактан үй бүлөсүнө зордук зомбулук көргөзгөн уят. Биз ошол нерселерди ачык чыгаргандан коомчулук эч качан уялбаш керек. Анан экинчисинен дагы биз ошол айымдарыбыз, балдарыбыз көпчүлүк учурда ушул зордук зомбулукка эми алсыздар кабыл болот экен да. Бул аялдар, балдар, инвалиддер, кары картаңдар, кээ бир учурда эркек адамдар дагы мындай жаш балдар, өспүрүм кыздар, балдар учурап калып атат да. Ошол жерден дагы биз ошол адамдарга эч качан коркпош керек. Анткени Кыргызстандын мыйзамы боюнча дагы ошол зордук зомбулук кылган адамдарга өзгөчө бир чара көрүлөт. Алар дайыма ушу милицияга чалганды, 111-ге чалып, психологдордон бекер өзлөрүнө жардам алганды милицияга чалып, мен ушундай көйгөй болуп атам деп, же болбосо ошол кошуналарына, үйдө чоңураак адам болсо, ошого айтканга эч качан уялбаш керек да. Тескерисинче ошол зордук зомбулук кылып аткан адам уялыш керек. Биз коомчулукка ошол нерсени үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан өзгөчө өспүрүм кыздарыбыз, балдарыбыз дагы эгерде автобуста болобу, троллейбуста болобу, маршруткада кетип баратса, же көчөдөн бир ыдык көргөзө турган болсо, ошого дагы жок дегенде чыңырып айтып, ошондой бир коомчулуктун көңүлүн буруп, ошол жерден чоңураак адам болсо, мен ойлойм ал жерде албетте ал балага жардам берет да. Анан эч качан коркуп, ал адамдан же болбосо ошондой бир шектүү адамдарды көрүп калса, үйүндөгү чоңураак адамдарга, же мектептен мугалиминеби, же милицияга чалып айтса, мен ойлойм буга чара көрөт. Анткени Кыргызстандын мыйзамы эч качан ыдык көргөзгөнгө, зордук зомбулук кылганга жол бербейт. Албетте биз көпчүлүгүбүз ошол Кыргызстанда 90% мусулман болгондуктан ошол ислам дининде да айтып атат да, элдерге, мусулмандарга, алсыздарга, аялдарга жана жаш балдарга ошол зордук зомбулугу
кылууга тыюу салынып атат да. Аллах Таала дагы ошол 190-аятта Бакара сүрөсүндө айтып атат: Астагфирулла ла та'таду инналлаху ла юхиббул муътадин дейт. Ошол чектен чыкпагыл, албетте Аллах Таала чектен чыккандарды жаман көрөт дейт. Демек бул жерде ошол мыйзам дагы буга тыюу салып атат. Ошондой эле эгерде ар бир адамдын өзүнүн бир ишеними болсо ички дүйнөсүндө, ага дагы тыюу салынат да. Ошон үчүн эч бир адам баласы жашоодо ыйлабаш керек. Бирок ошол эң негизи өзү ошол зордук зомбулукка мындай туш болбош үчүн биринчиден биз балдарыбызга өзүбүз дагы билим алышыбыз керек да. Канчалык адам билимдүү болсо, анда информация көп болсо, маалыматы көп болсо, ал өзүн коргогонго мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Биз көрүп жаткан көрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы бир кызыктуу суроолор туулган болсо же ой пикир бөлүшөм десеңиздер, анда биздин 0775 74 09 90 номерине смс билдирүү калтырыңыздар, WhatsAppка жазсаңыздар, биз сиздердин суроолоруңуздарды өз дарегине жеткиргенге аракетибизди кылабыз. Анан айтсаңыз эчке, мына ошол азыркы учурда чынында бир жагынан жакшы иштер болуп жатат, бирок ошого карабай байма-бай баягы ак менен кара чогуу жүргөндөй ушундай зордук зомбулук, жаман иштер дагы аябай көп болуп жатат да. Анан мунун негизги башкы себеби эмнеде? Мисалы, мурда айтчу да, элдердин аң сезими жете элек, ошон үчүн ушундай нерселер болуп жатат депчи, караңгылыктан ушундай болуп жатат деп. Же азыр дагы деле ошол биз караңгы коомдон чыга элекпизби? Бул эми эки жактан карасак болот да. Биз көпчүлүк учурда айтабыз да, азыр мына ошо соцсет аябай көп болуп атат, эл жазып атат, аябай бир көйгөй көбөйүп атат деп. Мүмкүн бул көйгөй ошол илгери деле көп болчу, бирок адамдар ачык айткандан коркчу да. Мисалы, көпчүлүк эле үйүндө зордук зомбулук болот, атасы апасын урат, балдарын урат, таяк жейт. Ошол нерсени биз айтчу эмеспиз да. Биз аны как норма катары кабыл алышчы да. Анткени ой эмне болмок эле, чыда, бул жашоо ушундай деп. Бирок азыркы учурда бул нерсени көпчүлүк учурда ошол соцсетке чыгарып, анткени мындай ошол зордук зомбулукка кабылып аткан адам өзү чыгаргандан коркот да. Азыр изилдөөлөрдү дагы карап көрсөк, аны көпчүлүк учурда ошо туугандары, кошуналары, анан азыр технология да аябай өнүгүп калбады, видеого тартып, анан ошол интернетке чыгып кеткенден кийин ал бир өзгөчө бир статуска ээ болуп, анан ошол иштер таралып атат да. Бул дагы болсо азыркы учурда ошол 20-30 жылдан бери мындай бир прогресс болуп атат десек болот да. Адамдар ошол көйгөйдү айткандан коркпой башташты. Алар жарыялай башташты. Алар ошол жеткизели деп аракет кылып атат да. Анткени биз көпчүлүк учурда эми кошунамдыкы менин ишим эмне, мен кийлигишпейм, мен сыймын деп ошентип эле кетчи. Азыркы учурда жок, аны көргөзүп жардам берейин, кандай кылсак деген адамдардын бир кадамы болуп атат да. Экинчиден мен айткым келбейт, биз азыр аябай эле билимдүү болуп кеттик деп. Анткени азыр мына ошол билим берүү деңгээлин деле карап көрсөк, изилдөөлөрдү деле карап көрсөк, ошол жерде ошол 4-класстын балдарынын ошол шар китеп окуй алабы дегенде карап көрсөк, теңинен көбү китепти шар окуй албайт экен да. Демек биз азыркы учурда ошол билим берүү министрлиги дагы өтө көп мындай бир өзүнүн салымын кошуш керек болуп атат. Экинчиден эми баарын эле билим берүү министри сен кылышың керек, мектеп сен окутушуң керек эмес, ата-энелер дагы балдарына бир өзгөчө көңүл буруп, ошол балдарын биз билимдүүлүккө багыт беришибиз керек болуп атат. Биз көпчүлүк учурда ошол терең билим алуу эмес, сырткы келбетке көп көңүл буруп атабыз дагы. Анан терең билим алуу, мындай бир азыр бизде академия бар, же болбосо ошондой бир азыркы учурга келе турган бир нанотехнология, ошол биз агрардык мамлекет болгондон кийин ошолордун жаңылыктарын, илимий ачылыштарын биз ошол технологияны колдоно албай атабыз да. Ошондой эле билим берүү системасына дагы биз балдарыбызды жакшы окута албай атабыз. Анткени ата-энелер балдарына көңүл бурбай атат. Ошол дагы бир изилдөөдөн карап көрсөк, ата-энелер балдары менен 2-ден 5 мүнөткө чейин сүйлөшөт экен да. Ал үч эле суроо: курсаң токпу, эки алган жоксуңбу, кийимиң айрылган жокпу? Биз башка темада балдар менен сүйлөшкүбүз келбейт экен да, убактыбыз жок. Андан көрө интернетте отурабыз, сериал көрөбүз, башка эле бир иштерди кылабыз. Бирок ошол балдарыбыз менен окуп, кечинде ким баласы менен отуруп бир 20 барак китеп окуйт, кички баласына сказка, бир жомокторду окуп берет. Чоңойгондо балдары менен ким отуруп алып, ошол математикасын, физикасын, англис тилин отуруп алып, же кыргыз тилин баласы менен жазайт.
бул өтө эсептөөлүү эле ата энелер да. Ошон үчүн биз ошол нерселерге дагы балдарыбызга көңүл бурушубуз керек да. Ошо балдарыбыз библиотекага барып атабы, бизде азыр заманбап библиотекалар барбы, муну дагы азыр дүйнөнүн библиотекаларын карап көрсөңөр ичиң күйөт да, кандай сонун библиотекалар бар. Биздики болсо ошо Чернышевка, Ленинг илгери биз школдо окуп жүргөн эле система, карточка алып барасың, бирдеке кыласың. Мен жаңы эле Түркияга барып келдим, алар дайым бир окумуш экен да, кофе, чай библиотеканын ичинде бекер экен, жылуу жерде, компьютердин ичинде, китептин миллион деген түрлөрү бар, бүт комфорт, отуруп алып эле ошол жерде кандидатский, докторский жазгың келет экен да. Эмнеге жазбайсың? Бардык шарттар бекер болуп атса да, отуруп зона отдыхасы бар экен. Ошондой адамдар кызыгып библиотекада окуп атышат да. Бизде болсо библиотека барсаң, ичи суук, тамчы агып атканы китептери, 90-жылкы китептер, жаңы китептер өтө аз, ал болсо уже эскирип калган. Ошон үчүн биз дагы ошо биздин балдарыбыз ошо билимге кызыксын десек, ошондой нерселерди аябай бир көңүл бурушубуз керек да. Андай бир жаңы бир реформаларды кылбасак, биздин жаштарыбыз ошол билимге кызыгуусу аз болуп калат дагы. Анан ал адам, билим албаган адам эч качан өзүн өскөнгө алдыга багыт койбойт да. Анан зордук зомбулуктар, адам неге бирөөгө зордук зомбулук кылат? Анткени ал адамдын өзүнүн деңгээли өтө ылдый да. Эмнеге бирөөгө катуу сөйлөйт? Анткени анын деңгээли ылдый, ал ошол кыйкыргандан, урушкандан өзүнүн бир агрессиясын чыгарат да. Эгерде адам билимдүү болсо, өзүнө ишенсе, өзүнүн билим деңгээли жетсе, ал эч качан бирөөгө зулумдук кылбайт. Анткени ал мыйзамды билет, көп китептерди окуган, мунун дагы укугу дейт. Бирок көпчүлүк учурда бизде ошол жумушта болобу, үй бүлөдө болобу, жашообузда болобу, мамиледе болобу, мындай бир түшүнбөстүк, кичине колунда бийлиги болсо, бийлиги азыраагына зордук зомбулук кылганга, айлыгын бербей койгонго кыйнап, же болбосо мен сенин шефиңмин, сен мага баш ийишиң керек деген бир туура эмес эле түшүнүктөр менен жашап атабыз да. Тескерисинче келгиле бир команда бололу, иштейли, прогрессивдүү бир иштерди кылалы. Мен деле бул командамын, мен бул команда жок, мен жокмун деген бир мамиле кылыш керек да. Азыр карап көрсөңүздөр, бизде акимияттар болот, ким болот, директор өзүнчө чоң кабинетте отурат, секретарь чай ташыйт, анын баардын эмне кереги бар? Отуруп алып иштесе, бир команда болуп иштесе, мен ойлойм бул алдыга жылмак болуш керек деп. Ошол биздин аң сезимибизди оңдомоюнча, мен ойлойм зордук зомбулук. Айтор баягы жаш кезизден баланы билимге сугарып, анан ошол аң сезимди түзөмөң келет деп ишенесиз. Бул жакта суроо келген экен, кризистик борборлор менен иштейсиздерби? Кризистик борбордогу муктаж аялдарга кандай жардам бересиздер дейт. Албетте биз кризистик борборлор негизи Кыргызстанда көп эле ачылып атат. Бирок бул жерде да биз ат теңдешибиз керек. Ошо кризистик борборлор болгону менен, бирок аякта аз эле сан аялдарды кабыл ала алышат да. Мисалы бизде өтө көп, биз ошол кризистик борборлор менен 20 жылдан ашуун иштейбиз биздин коом. Анан бизге кайрылган айымдарды биз дайым кайрылып ошол кризистик борборлорго жөнөтөбүз. Эгерде аларга адвокат керек болсо, алар дайым бекер адвокаттарын беришет. Психологдор керек болсо, ошол бекер психологдорду беришет. Анан ошол психологдорго дагы телефон аркылуу дагы баласы дагы, мамасы дагы, же ошол зордук зомбулукка кабыл болгон адам дагы бекер ошол серия психологдун мындай мүмкүнчүлүк алат да. Анан биз ошол кризистик борборлор менен иштешкенде биз аялдарды перенаправить этебиз, бирок ошол өтө аз да. Бизде кризистик борборлор болгону менен, мисалы Кыргызда, Бишкекте мисалы көп болсо 50 адам, 30 адам деле кабыл алынат. Андай 5-6 эле кризистик борборубуз бар. Мисалы Баткендеде, Жалал-Абадта 1-2 деле кризистик борбор, бул өтө аз да. Анткени көпчүлүк учурда аялдар ошол кризистик борборго барайын десе, орун жок болуп калат. Анан аларды дагы азыр көп убакыт кармаганга дагы мүмкүнчүлүк аз. Ал кризистик борборду мен ойлойм ошол мамлекеттик деңгээлде дагы ошондой бир чоң кризистик борборлорду биз ачышыбыз керек да. Анткени ошол биз статистиканы карап көрсөк дагы, ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктан дагы айымдар өзлөрүнүн жубайын өлтүрүп алган учурлар көп да. Ошончолук алар тажашып, анан күнүгө сабай бергенден анан өзүн сактанайын деп кээ бир учурда ошол өлтүрүп алгандар да көп. Ошон үчүн биз ошол
ошондой нерсеге жеткизбеш үчүн ошондой бир кризистик борборлор болсо бекер психологдор болуп ошол айымдар убактылуу ошол жака жашап өздөрүнүн ой максатын түздөп чын эле жашоодо мен эмне кылышым керек деп бир ойлонуп жашоосун түздөп кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Аялдарды зомбулуктан коргоо мыйзамы жаза күчтүү болуш керекпи дейт? Албетте азыркы учурда дагы ошол Ашимова Динара жогорку кеңештин депутаты ошол 12 мыйзамга ошол зордук зомбулук боюнча гендерлик көз караш боюнча дагы көп кошумча алымчаларды киргизип атышат. Мен ойлойм бул буюрса мыйзамдар кабыл алынса көп нерсе токтойт да. Биз албетте көпчүлүк учурда мындай гумандуу болсок дейбиз мыйзамды кабыл алынып атканда, бирок тажрыйба көргөзүп атат. Ошол эле ала качуу маселесинде деле же болбосо эрте турмушка чыгуу маселесинде деле мыйзам кабыл алынгандан кийин бул аябай токтоп азайып калды да. Демек бул жерден дагы ошо зордук зомбулук боюнча дагы биз мыйзамды кичине катуулатпасак бул аябай көбөйүп баратат. Анан көпчүлүк учурда эле ошол алсыздар, балдар, инвалид балдар, кары картаңдар, аял кишилер өтө көп мындай бир кыйналып калып атышат. Ошон үчүн бул жерде экинчи маселе жатып атат. Бул жерде ошол зордук зомбулукка кабылганда ошол экономикалык жактан көпчүлүк дагы зордук зомбулукка аялдар балдары менен кабылып атышат. Анткени үйлөр, чогуу тапкан үйлөрү болобу, көпчүлүк учурда күйөөсү өзүнө жазбайт, тууган уругуна жазат. Анан аял киши ажырашайын, өзүнчө десе ал эчтекеге болбой калып атат. Анан эрте турмушка чыгып алып, ал айым анан иштейин десе кийин же билими жок, же жумушу жок. Анан балдарым үчүн мен ошол зордук зомбулукка чыдайын деп өзүн бир жертва катары дагы алып келип аткан айымдар жок эмес да. Жакшы, мына биз баягы булар тууралуу негизи эле ошол зордук зомбулук же болбосо кандай десем баягы азыркы учурдагы болуп жаткан коомдогу ушундай бир жорук жоосундарды айта берсек, чынында аябай эле көп экен. Анан бул үчүн дагы буюрса дагы эфирлерде чыгарып, буюрса алдыдагы көп бир ушундай маектерди курабыз деген ишеничтебиз. Анан келиңиз эми ушул жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө сизден бир жакшы ушул акцияга келгиле деген бир ураан чакырык болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, мен баарыңыздарды чакырып кетет элем. Зордук зомбулукту эч кимге кылбаңыздар. Анткени мыйзам боюнча дагы анан кийин ошол хадисте айтып атат. Ошол кутси хадисте пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен зулумду өзүмө арам кылдым, жана силерге да зулум кылууну арам кылдым" деп. Демек, баарыңыздарды чакырып кетет элем. Эч качан бири-бириңиздерге зулум кылбаңыздар. Бир гана күлүп жайнап жакшылыктарды бири-бирибизге чачсак, бул жашоо бумеранг, ал нерсе кайра кайтып келет. Сизге телефон номериңизди калтырып койсок болобу? Кайрылыш үчүн? Болот, албетте. Айтып койсоңуз болот. Менин WhatsApp номерим 0555 18 65 65. Рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай бир жакшы сунуштарды, жакшы бир жоопторду алып бердик деген ишеничтебиз. Бүгүн бизде ким конокто болду деп турсаңыздар, Мутакалим аялдар коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы бизде конокто болду.